Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыңыздарга салам. Бул жолу дагы биз силерге өзгөчө шоу көрсөтөбүз. Бул базар шоу программасы. Бүгүнкү программабызда Кызсайкал Кабылова жана Алмаз Шадаев болмокчу. Шоунун программасын силерге түшүндүрүп кетейин. Бул жакта мына Байгазан чайханасынын баязык продукциясы бар. Бир холодильник толо. Бул продукцияларды бүгүн Дордой базарынын ичинде сатабыз, сатып жарышабыз. Экөөңүздөргө 10 минут убакыттан берилет. Кимде ким батыраак, көбүрөөк сатып бүтсө, ошол жеңишке жетет. Түшүндүңүздөр, Аягында достор, ушул продукциядан түшкөн акчаны Арузат аттуу кызыбыздын операциясына жумшалат. Албетте ал азыркы учурда жардамга муктаж, ошондуктан бүгүнкү бардык түшкөн акчанын бардыгы кайрымдуулукка кетет достор. Даярбызбы я? Даяр. Кандай даярдык көрүп келдиңиз мындай? Негизи буга чейин сатуу тармагында иштедиңиз беле? Буга чейин иштеген эмесмин, бүгүн иштейбиз буюрса. Кудай буюрса. Буга чейин Сайкал иштесе керек, Сайкал. Чай саткан биякта. Анда достор, азыр бир аздан кийин бардыңыздар, даяр туруңуздар. Алдыда кызыктуу шоу болот. Анда эмесе биз баштадык. Достор, азыр биз Дордойдун центральный проходунда турабыз. Биздин конкурсанттар даяр буюрса, мынакей. Азыр 10 минут убакыт беребиз экөөнө тең. 10 минут убакыттын ичинде ким көп сатса, жана эң аягында биз акчаларды санайбыз. Ким көп акча топтосо, ошол жеңишке жетет достор. Анда эмесе даярбызбы? Жеңиш футболсун. Are you ready? Are you ready? Right, кеттик. Кеттик уже, кет. Чуркагыла. Маяктан сатат окшойм, кандай эрежелер жаштырып. Эми, эле Арузат деген кыз кичинекей зородот кол, ошого биз ушундай баязыктар сатып жүрөбүз. Сиздерге эмеде болот. Келиңиздер, алып коюңуздар эми бир-бирден. 150 сомдон. 150 сомдон. Мына, бир-бирден алып коюңуздар. Эмне, жакшы эме. Баязык ооба бул жакшы. Өзүңүз. Жок, эчтеке тартпай эле алып бериңиздер, эже бул баары кайрымдуулукка кетет. 150 сомдон эле. Бүт кайрымдуулукка Арузатка кетет, 150дөн бергиле болгон. Аны айтпа. Неге? Бирөөнү, мына. Келиңиздер. Мен 50 сом жок экен деже. Ооба, азыр, бияк берсин. Азыр берем. Сиз 50 сом бияк бериш керек, сиз берсеңиз мен сизге. Мына 100, ошондо вообще 400 сом болот да, туурабы? 450 болот экен, сиздер мага 400 сом бердиңер. 50 сом беришим керек экен, силерге. 50 сом айдалап берлечи, пожалуйста. Кимде бар 50 сом айдалап бере аласыздарбы? Мына. Всё. Ке бирөөнү алсаңарчы. Мына бирөө калды. Да бирөөнү алып койгончу. Туугандар, азыр Арузат кызыбызды айтпай туруп сата турган болуп атабыз. Аны айтканда бир аз элдер мындай жибип кетип алып атышат. Азыр чисто могу өзүңөрдүн сатуучулук сапатыңар менен сатасыңар азыр. Түшүндүк, Анда эмесе Алмаз Шадаев баштады. Өзүң сүйлөп баштайбы. Саламатсыздар. Байгазандын баязык домашний пельменинен 150 сомдон алып койбойсузбу? Кайрымдуулукка кетет акча, жумшалат. 150 сом. Кандай карайсыз? 150 сом. Домашний барып иштеп жеп коесуз. Да. Базар жок. Assalamu alaikumlar. Yeşilgeri olsun. Assalamu alaikum. 150 сомдон. Домашний. Все, кеттиңиз. Кетти? 1 минут убактыңыз кетти уже. Кандайсыз? Бирөөнү алып коюңуздар. Эми Арузатка кетет, бул эми кайрымдуулук акчанын баары баязыктыкы 150 сом. 150. Көрүңүз эми, бая садакатсыз келсин, алып коюңуз. Кайрымдуулукка кетет. Ой. Бирөөнү алып койбойсуз, 150 сом. Эже, саламатсыз, келиңиз. Опа. Жок мага келиңиз. Мындай чыгарам. Всё. Келиңиз, эже, Арузат деген кызга кетет, саламатсызбы? Кайрымдуулукка полностью. 150 сомдон сататабыз, алып коюңуздар бирөөнү. Пельмени, баязыктын продукциялары. Чучвара бар,
Кандайын аласыз? Кандай бар? Не деген бұл? Чүч фара бар. Баязықтықы. Эже тезірек сатыш керек, бізде 10 элемент Сен аламыз. қандайын аласың деп сұрау бербедің бе? Неге қандай түрі бар деп сұратпаймын. Айтып атпаймын, вареники бар, пельмени бар деп. Чүч фара бар. Пельмени жоқ екен, чүч фара бар екен мындай кішінекей. Мұнда 150? 150. Саламатсыздарбы, жаштарбы? Байғазандың баязық пельмени, домашний пельмен 150 сомдон. Biz pельмен жемейсің, мен үйде өзім жазайым да. О, домашний пельмен, bir көріңіз. Мен өзім жазайым үйден. Bir көріңіз та. Чоң рахмат. Тартпайлы ғой. Салам алейкум. Байғазандың баязығы пельменден албайсыз бы, домашний? 150 сомдон. 150 сомдон. Саламатсыз ба? Байғазандың баязық продукциясынан алыңыз 150 сомдон. Домашний. Домашний. Қайрылықты өз албайт кен? Қайрымдылық. Geliniz. Nere bayazıkda emege büt kayrımdılığa gider. Pülmeni var mı? Pülmeni жоқ eме бар monday. Çiç para. Ece erterek bolsunuz керек, мен уақытым төмендеп қалды. 150 сом. Батырақ. 7 минуттан қалды сен. Сон болса керек, жақсы вкусный. 1000 сом bu, вообще майда жоқ bu. Мамсыда жоқ. 3 минуттан кетті. 900 сом болса, мен саған 50 сом беремін. Бүт майдам алып кеттіңіз. Саламатсыз, келіңіз алыңыз байке. 150 сомдан немеге қайрымдылыққа кетеді. Экон алыңыз байке сразу ма түгіт саш кек. Келіңіз онда. Қақатач керек. Пельмен алыңыз. Полуфабрикат албайсыздар ба? Пельмен алыңыздар, пельмен. 150 сомдон, домашний. Аласыздар ба? Келіңіз, 150 сомға бірді алыңыз. Бірді сатайын. Рахмат әже. Az 50 сом берейін әжеге. Енді аласыз ба? Мен ана қызды танып өлі қарап 150 сомдон баяғазығы. Домашний. Қолға домашний. 150 сом. Сіз жана арызат деген қызға жардам беріп отпайлы қайырымдылық қылып алмаңыздар өздері үшін. Шул іште аласыздар ба? Келіңіз, бірді 150. Ойланыңыз. Қандайсыздар? Вареник алға. Саламатсыз ба? Бияға емекені. Саламатсыз ба, байке? Жақсысыз ба? Моны алып қойыңызшы, байке. Емеге арузат деген қызға біз әзір қайырымдылық қылып жүреміз, 150 сом береміз. Вареники, баязықна. Экон алыңызшы. Экон алыңызшы, байке. Блин. Экон алып қойып береміз, байке. Қанша сом береміз екен, сдачи? 350 береді. Менде 1,5 сом ондай болып қалды. 1,5 сом болды мондай крупный, бияқта елім бар, бай екен. Саламатсыз ба? Жақсысыз ба? Біз мондай варениктер сатып жүргенбіз, арузат деген қызға қайырымдылыққа 150 сом болсын алып қойыңыз әже. Майда болса ой сон болдыр. Шынай сон қайырымды елдеріміз бар екен. Отказ қылбай алып отыр, біз сөйтіп. Батырақ. 5 минут уақытың кетті. Болыңыз әже, мен 5 минут уақытым қалды. 200 сом берейін да? Беріңіз, бірақ сдачи бере албаймын. Іштік олбайым? Рахмат. Байғазандың баязықтарынан алыңыздар, әжелер, саламатсыздар. Домашний. Аласыздар, 150 сом. Саламатсыздар, жақсыздар. Байғазандың баязықтарынан алыңыздар, пельмен 150 сомдан.
атайын биз ушул кайрымдуулук кылып жүрөбүз. Мындан түшкөн акча кичинекей ару заттын эмесине деп. Бирөөнү алыңыздар. Жок, кайрымдуулук десе алат экен да, бул көбүнчө. Кайрымдуулук. Келиңиздер, карабай алып коюңуздарчы муну. 150 сомдон алып коюңузчу. Арызат деген кызга бул кайрымдуулукка кетет акчам бар. 150 сом. Батыраак. Сизге да бирөөнү? Жок. Ушул э. 2 сом боло берсинчи. Мен 50 сом зачи жок. Бирөө. Саламатсызбы, байке? Жакшысызбы? Муну алып коюңузчу 150 сомго. Арызат деген кызга кайрымдуулук акча кетмек. Акыркы калды, сизге берип атам. Вареники. Баязыктын вареникилери. Болдуз, байке. Менде 50 сом зачи жок, 2 сом боло беришти, көбөй. Берем. Бересизби? Хорошо. Чоң рахмат, байке. Мынакей азыр менде. Так, сенде канча болду? 2050 сом болду. 2050 сом. Ооба. Все, давай кеттик. Дагы дальше бияка. Сенде 6 минуттан кетсек калды. Саламатсыздарбы? Пельмен албайсызбы? Чоңуз 150 сомго домашний пельмен. Алып коюңуз эми 150 сом, кайда калбаган тамак сатып жеп коесуз. 150 сомго. Уялбы, мен да сенден ачка алып кетем кел, Ачкаларың барбы, сонун ачкалар? 4 минут вакыт кетти. 150 сомго пельмен албайсызбы? Жок, пельмен жок. Домашний пельмен. Келиңиз анда. Аласызбы? Жеңемдики канча жылдан бери жеп эле жүрөсүз го дерсиң. Саламатсызбы, жö. Жакшысызбы? Мен болсо эме баязыктын азыктарын сатып жүрөм. 150 сомдон мындан түшкөн каражат. Мындан түшкөн каражат Арузаттын кайрымдуулук фондуна кетет. Ошон үчүн алып коюңуздар, бир экөөнү эчтек болбойт 150 сомдон эле. Бирок бул акчаңыз баары кайрымдуулук фондко кетет. Байке, эже только тезирээк болуш керек да. Сизге бере берейинби, же? Сиз 150 сомдон. Эмне бул? Вареники, өчөртөрөк. Эмне болду? Байгазан реклама кылып атты. Ооба да. Эмне менен вареник? Вареники, картошка менен? Рахмат. Сиз да аласызбы? Жок, азыр. Сизге берейинби? Эмеге, вареники сатып жүрөбүз. 150 сомдон. Мындан түшкөн акчанын баары кайрымдуулук фондко кетет. Келиңиздер. Ким эле кыздын аты? Арузат. Кел, алып коюңуздар. Бирөөнү экөөнү аласыңарбы? 7 минут вакытым кетти. Болла. Азаматсызсың, аки. Алып разы болсун. Саламатсызбы? Биз болсо баязыктан келдик. Эмеге кайрымдуулук фондко кетет. Не хотите, да? Ой, ушундай да адамдар бар экен бизде. Пельмен албайсызбы? Байгазандын баязык пельмени домашний пельмен. Домашний. 150 сом. Бияка кетели. Саламатсызбы? Пельмен албайсызбы? Домашний пельмен. Саламатсыздар өзлөр. Пельмен алыңыздар, домашний пельмен, Байгазандын баязыктары. Домашний пельмен 150 сомдон. 150 сом үйгө ал. Колуңан алалы. Ошо, рахмат эже, ушинтиңиздерчи. Канчаны? Экини бере кой. Экини ал. Сизгечи же? Ошо эки бирөө. Тамагыңыздар таттуу болсун, рахмат эже. Кимге жардам болот Алмаз Шатаев деген бала. Рахмат. Рахмат. Аш болсун эже. Рахмат. Assalamu alaikum. Үйгө бар пельмен жасайбышам 150 сом. Ошентчек. 150 сомдон үйгө барып домашний пельмен. Все, рахмат, чоң. Жакшысыздарбы?
Байказандын пельмениnden алыңыз эже атайын домашний пельмен. Алып коюңуз дедим. 150 сом. 150ден. Кетти такыр. Аш болсун эже. Кайрымдуулук болсун. 500, 600, 600, 700 канча берет элем? 700 Жок, жок. 1000 берди. Бирди алды да. Экини албады. Так. Сөз. Ошондо 700. Аш болсун эже. Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биз болсо ушу Баяздыктын эмелерин сатып жүргөнбүз. Мындан түшкөн фонддор эмеге кетет. Арузаттын операциясына кетет. Алып коюңуздар. Ооба, пожалуйста, эртерээк экөөнү алып коюңуздарчы. 150ден экөөнү алып коюңузчу. Мынакей. 300 сом болот. Натуральный, ооба, колго жазалган. Ооба. Прям 200% айтам. Мынакей. Чоң рахмат. Полфабрикат алып. Эме Байказандын баязыктарынан алып үйгө барып жеңе чама жасаттырып жебейсиздер байке? Жок, жеңеңин өзү эле жаппайт. Жеңемдикин ол 20 жылдан бери жеп эле жүрөсүз го дейм. Кечке эле бир тамак жеп бересизби десең. Iya. Полфабрикат алыңыздар. Байказандын баязыктарынан 150 сомдон домашний пельмен алыңыздар экенсиздер. 150 сомдон. Кет бир. Братан эркек экен да, тарс. Келиңиздер, алыңыздар, азыр эсим берем байке. Рахмат байке. Аш болсун. 2 минут убактыңыз калды. Келиңиз байке, сиздерди алып коюңуздар эми 150 сомдон. Байказандын баязыктарынан. Салам алейкум. Байказандын баязык пельмендеринен домашний пельмендер 150 сом. 150 сомдон. Биринчисин бекер берет. 150 сомдон алып коюңуздар экенсиздер, Бирди. Болду. Рахмат. Ya mınandaydan daha başka çok değil mi o? Nemek kasıp çok oluyor. Рахмат. Саламатсыздарбы? Оны бирөөнү алып коюңуздарчы. Бирөөнү алып коюңузчу эже. Саламатсызбы? 150 сомго. Пельмени. Канча? 150 сомго. Пельменди. Эмеге? Домашний сонун. Мунун түшкөн фондо эмеге кайрымдуулук фондко кетет, ошон үчүн 150 сомдон сатып атабыз. 1 минут убактыңыз калды. Сурандан эже алып коюңузчу. Макул, кайрымдуулук. Хорошо, 150 сом. Эже алып атат мынакей. Мынакей. Чоң рахмат. Кеттим, 1 минут убактыңыз калды. Саламатсызбы? Байказандын баязык продукциясынан 150 сомдон бирди алыңыз. Үйгө барып жасап жейсизби? Бирдине 2 минуттан айтып бересиз. 150 сомго. 1 минут убактыңыз калды. 1 минут убакыт калыптыр. Адал, халал. Бүт эмесинен халал. Уйдун этинен. Эч кызаат болбой ала бериңиз. Кел, сиз да алат окшойсуз, Келиңиз. Мынакей, азыр эменин Яктан 150 сомдон эле. Бул жак сразу алып коюңуз. 1 минут убактыңыз калды. биякында. Кел. Жок, бир да алды, Экини аласызбы? Хорошо. Келиңиз. Келиңиздер, мынакей. Байке, саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Биз болсо баязыктын пельмендерин сатып жүргөнбүз эмеге. Арузаттын кайрымдуулук фондуна ошон үчүн пельмени алып коюңузчу, 3 чоо калды. Экөөнү алыңызчы байке, пожалуйста. 300 сом. 150ден. 300 сом болот, пожалуйста. Деме, амайда бериңизчи. Мынакей. Чоң. Стоп. Бирөө калды, бирөө сатып Туугандар, жок, сен жетишпей калдың уже мына. Жок, дагы бар экен, жок, бар экен эле. Бүтү, 10. Сен мага мога шанс беришиң керек. Токто, стоп. Азыркы учурда достор, Сайкалдын 10 минут убактысы бүттү. Бул жакта канча сом болду эми санайбыз? 5000, 1000, 2000, 2000, 3100. 3100. 10 минут убакыты ичинде Сайкал Кабылова 3100 сомдук продукция сатты.
Эми достор Алмаз Шадаев канча сом табат экенин азыр көрөбүз. Пол эмеден мына берейин, Канча? Келиңиздер. Бирден. Домашний. Домашний. 500 сомго канча кайрып берселер? Халал. 500 сомго канча кайрып берселер? 350. 300. Наки. 300. 50 сом жок. Мына алып салалы бир аталы эме? Дагы бияка 300 сом бер. Так, 10 минутта бүттү. Az эсептейбиз алмасына. Так, Az 7 сом бересиз. болду. Болду, токтодук, эч кимге сатмай жок. Акчалардын баарын алып чыгыңыз эми. Келиңиз. Сакал. Азыр. Азыр эле болду. Тугандар 10 минут убакыт бүттү. Азыр эле. Санайбыз азыр анда. Так, 1000, 1000, 2, 400, 500. Бирок меники кайрымдуулук деген аракет кылдым. Мындай кайрымдуулук экенин айтпай, тынч эле алыңыздар деген аракет кылдык да. Ошондо тугандар Алмаз Шадаев азыр 2500 сомдук соода кылды. Достор, биздин шоу программанын эрежеси боюнча 10 минутта ичинде колдон келишинче пельмендерди, продукцияны сатыш керек болчу. Сайкал менен Алмаз байкенин сатканынын жыйынтыгы мына 5600 сом болду. Азыр эми бул жакта дагы холодильникте көп биздин продукциялар бар, баяздыктыкы. Мунун дагы бардыгын сатып, анан жалпы сумманы биз Арузатка алып барып беребиз. Азыр бул жакты да сатып түгөтөбүз, достор. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыркы учурда Арузаттын атасы Бакай байкенин жанына келдик. Арузат азыркы учурда Москвада, ошондуктан Бакай байкеге чогулган сумманын бардыгын тапшырган келдик. Бакай байке, Арузат боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз. Арузат азыр абалы жаман эмес, бирок дарын алмайынча өзгөрүлүш эч кандай болбойт. Ошондуктан азыркы учурда дарынын баасы 2 миллион 382 миң доллар. Бүгүнкү убакытка ошо кыргызстандыктардын күчү менен, биздин волонтерлордун күчү менен 40 миллион сомдун тегерегинде чогулду. Бул ошондо 25%-на жакын болуп калат да ушул акча. Азыркы учурда биз клиникаларда караштырып атабыз. Ушул дарыны Россиядан алгандай болуп, Россиядан же жакын эле Европадан алгандай болуп, Америкага барбаштан. Канча убакытта дарыны сатып алыш керек? Дарыны 13,5 дарынын эң башкы шарты 13,5 килограммдан ашпаш керек балач салмагы. Азыркы учурда Арузат 11,5 килограмм салмагы. Ошондуктан так убактысы жок да. Бул жөн эле ошол салмагы 13,5дан ашпаш керек да. Бул так убактысын эч ким айта албайт. Андыктан тугандар, кимдин колунан келсе, батыраак Арузатка колдон келишинче Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды кылыңыздар. Биз дагы мына Байказан чайханасынын колдоосу менен Алмаз Шадаев жана Кысайкал Кабылова болуп Байказандын баязык продукциясын сатып, андан түшкөн акчаны ушул Арузатка берели деп келдик. Аны эже сиз айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Биз дагы ушу Арузаттын ден соолугуна кичине болсун да кошумча кылалы деп ушундай иш-чара уюштурганбыз. Бул жерде чындагында реклама деле эмес. Биз дагы ушу борборубуздагы чайхана, ресторандарга да эстафета катары сунушта илдеп атабыз. Колуңуздардан келишинче сиздер да жардам берсеңиздер болот. Жакшы болмок. Анан Арузатка чын ден соолук каалайм. Эртерээк жүгүрүп кетсин. Дүйнөдө эч бир балдар оорубасын. Ошо сиздерге сабыр, батыраак айыгып кетсин. Анан бул ошол жактан чогулган акчабызды сизге сунуштап берип койгонго уруксат этиңиз. Ошо. Чоң рахмат. Бардыгы туугандар, Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн бул сиздерге көрсөтүүнүн максаты туугандар ошол башка биздин Боргор калабыздагы ресторан, кафелер, Кудайга шүгүр эле акча табасыздар.
ошонун эми Кудайдын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол жардамга муктаж болуп аткан айрым биздин мекендештерибизге, биздин бир туугандарыбызга жардамыңыздарды кылыңыздар деп эстафета катары өткөрүп берип атабыз. Бардыгыңыздардан бул жакта жазылган реквизиттерге, номерлерге байланышып, сиздер дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошосуздар деген ишеничтебиз. Ошо, көрүшкөнчө.